чыган белди байкелерибиздин баарын башын жок кылып өлтүрүштү. Анын башы катыш дейт. Ал адамды ушул ойлоп атам мен. Жетим тоону чайкап бер деп алып келишти окшойт депчи. Ич ара согушуу болду. Бири-бирин аткан убакыттар болду. Гранатанын осколкалары тийди. Жанардын бутун ок тийди ошол кезекте. Жанар Акаевдин. Бүгүн Бакиев гана жок, калган бардыгы бар. Бакиевдин режими иштеп атат бүгүнкү күндө. Ошол таңгы саат 6:30 чамаларында Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып келди. Борбордук трибунага чыкты. Чыкканда эл ызы-чуу болуп бир да сөз сүйлөткөн жок. Тилекмат эмне отурат түрмөдө? Тилекмат чыгыш керек. Азыр жаштардын канатын кайрып койду. Ачуу чындыкты айтып чыкса, алар камалат. Ууру кескинин баары айланасында. Чын-чынына келгенде Акылбек Жапаров нарын жергесине, өзүнүн кичимекейине терек деле бакка отургузуп койгон адам эмес да. Арбаңыз Кубаныч мырза, атайын убактыңызды бөлүп маекке келгениңизге ыраазычылык билдирем. Бүгүн сиз менен азыркы учурдагы саясий акыбал боюнча анан 7 апрелге карата бийлик тарабынан кандай көңүл бурулуп атканы тууралуу сөз кылалы деп турам. Алгачкы менин суроом ушу 7 апрель баатыр катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө апрель окуясына кандай көңүл бурулуп атат? Атамбаевдин учурунда кандай көңүл бурулду эле, Жээнбековдин учурунда кандай көңүл бурулуп атат? Ушул тууралуу оюңузду билсек. 7 апрель максатына жеттиби негизи? Саламатсыздарбы, ПР-ТВ. Ушинтип чакырып биздин ал акыбалыбызды сурагыңыздарга сиздерге биринчиден терең ыраазычылык, чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды айтып кетмекчибиз. Бүгүнкү күндө 7 апрель болгонуна 12 жыл болду. 12 жыл ичинде ошол кезекте мен 7 апрелде биз апрель окуясы болуп аткан убакытта мен 21 жашта элем. 4-курстун студенти элем. Ал кезекте эч кандай жаман ой, эч кандай кызыкчылык деген нерсе болбогон эмес эле. Жүрөктө патриоттулук, мекенчилик сезимдер толуп, көкүрөк толуп турган кезекте Бакиевдин режими болду. Аны элдин баардыгы тең билет. Элди кыйнады, чыган белди байкелерибиздин баарын башын жок кылып өлтүрүштү. Ошол бийликке каршы эл чыкты. Эл чыкканда канчалаган адамдар курман болду, канчалаган адамдар жаракат алды, канчалаган балдар жетим калды, канчалаган эже, апалар жесир калды. Ошол окуя болгондон кийин 7 апрелдин максаты өлкөбүздө тынчтык, гумандуулук, акыйкаттуулук, адилеттүүлүк орношсун деген максатта чыккан. Анткени Бакиевдин тоталитардык режимине каршы элдин баары жалпы чыкты. 7 апрель болду. Болгондон кийин канчалаган эл больницалап жатышты, убактылуу өкмөт түзүлдү. Атамбаев президент болуп келгенден кийин 7 апрелде курман болгон адамдардын үй бүлөлөрүнө, жаракат алган адамдарга колунан келишинче абдан жакшы жардам көрсөттү. Негизги максат ишке аштыбы апрель окуясынын? Апрель окуясы боюнча негизги максат ишке ашкан жок. Апрель өз багытын бүгүнкү күндө толук кандуу аткарылган жок. Балдардын максаттары, алардын өлгөнү, мындай айтканда максатсыз болуп калганы көрүнүп турат. Эң өкүнүчтүүсү ошол нерсе. Атамбаевдин убагында бийликте 7 апрелди эстеп, артта калган күндү кылчайып карашчы. Ошол адамдар апрелдин максатына жеткизгенге толук кандуу аракет кылабыз деп. Бул жерде Атамбаевдин кошкон алгылыктуу салымдары да бар, кетирген кемчилиги да бар. Алгылыктуу салымдары мамлекетти аздыр көптүр алдыга сүйрөгөнгө аракет кылды. Стратегический объектилерди курду. Көзгө көрүнүктүү иштер жасалды. Ошону менен биргеликте ошол убакытта сөз эркиндиги, коомдук пикир, жарандык пикир деген нерселер эске алынып, аларды эч кандай мындай кысым, басым бүгүнкү күндөгүдөй болгон эмес. Ошол убакытта мындай демократия жолуна түшүп баштаганбыз да. Ушул нерсеге көп мөөнөт керек турбайбы көрсө. 7 жыл Алмазбек Шаршемич Атамбаев президент болуп, ошол мөөнөт өткөндөн кийин Сооронбай Шариповичке өткөрүп берди. Атамбаевдин кетирген катачылыгы экинчиси ошол. Бийликти Сооронбай Шарипович Жээнбековго өткөрүп бергендиги эң чоң катачылык деп мен эсептейм да. Атамбаевдин Сооронбай Жээнбековго президенттигин өткөрүп кеткени катачылык болдубу, же туура эмес адамдын бийликке келишине себепкер болгону, же өзү дагы бир мүнөткө калса болмок деген ойдосузбу? Кайсы максатта туура эмес болуп калды деп эсептейсиз? Алмазбек Шаршемич Атамбаев
конституциядан сыртқа шыққан жоқ. Ал 1 мөөнөткө шайланган болчу, 1 мөөнөткө өткөрүп берди. Бирок өткөрүп берип аткан убакытта биз Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесин түзгөнбүз да, жаракат алгандар. Ошол убакытта баардык коомдук бирикменин ичиндеги мүчөлөрдүн баардыгы биригип Сооронбай Шарипович Жээнбековду колдошту. Ошол жерде эч ким танбаса керек биздин коомдогу балдар. Жалгыз мен каршы чыктым. Гүлүкө ат чабалат депчи, тулпар чабалат. Ага чабала турчу ат чабалат. Сооронбай Жээнбеков ал чабала турчу ат эмес болчу. Биринчиден өзү премьер-министр болуп шайланып келатканда өзү айткан сөзү бар эле. Миң уктасам бир түшүмө кирбечи, премьер-министр болуп калуу деген. Ошол сыяктуу да эле миң уктаса бир да түшүнө кирбей турчу такты, ажоолук тактыны Алмазбек Шаршембиевич мындай Бабановдун колунан тартып берип койду да. Ошол жерде акыйкат шайлоо өткөндө бүгүнкү күндү көрбөйт элекпиз. Акыйкат шайлоо. Мен ошондо айттым, биздин коомдогу балдарга, жигиттер, мен каршымын. Сооронбай Жээнбеков президент болуп биздин СДПКдан чыга турган болсо, мен азыр партиядан чыгам, коомдо калам, анткени мен Айкөл Ала Тоо коомдук бирикменин мүчөсүмүн. Бирок агит компания Бабановго кетем деп, Бабановдун агит компаниясын иштедим. Агит компанияда иштеп атканда мен Нарын районунан, биз Нарын районунан иштедик. Биз Нарын районунан биринчи орунду алып чыктык Бабановго, бир да сом таратылган жок. Ошол эле Сооронбай Жээнбеков СДПК ошондо бийликчил партия болуп атат да. Ошол партиядан админ ресурсту колдонуп, акча таратылып, бизден утулуп калды. Биз бир да сом тараткан жокпуз. Ошондо элге ушунчалык терең ыраазычылык кылам. Адамды мындай айырмалап билип калышканда, жаман менен акты кай жерде кысым болуп атат, кай жерде мындай бут тозуулар болуп атат, ошону билип шайлоодон биз утуп чыктык. Бирок тилекке каршы башка региондордон утулуп калдык. Сооронбай Жээнбеков президент болду. Президент болгондон кийин ошол экс-президент менен президенттин ортосундагы кандай ажырым болду, биз толук канды билбейбиз. Бүгүнкү күнгө чейин сыр ал. Анан Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси өз ишин алгылыктуу алып барып жатты. Алардын коомдук иштери кандай эле? Жаракат алган адамдардын дарылоо менен жана социалдык жетишпегендик жерлерин тууралап жакшы коом, жакшы иштерди алып барчу. Кээ бир кезектерде партия алып барбаган ишти коом алып барып койчу. Анан Сооронбай Жээнбеков келди, экс-президент менен президенттин тирешүүсү башталды. Тирешүүсү баштаганда Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси Алмазбек Шаршембиевич Атамбаевди колдоду. Анткени ал адам коом үчүн, эл үчүн алгылыктуу жасаган иштери бар эле. Ушул Жээнбеков келгенден кийин апрель окуясына кандай көңүл бурулду? Ошол эле сиз айтып аткан Ала Тоо коомдук бирикмесин иштен бөлүп чыгаруу аракеттери жүрдү го, биз ага да күбө болдук. Анан негизи эле ушул апрель окуясында Жээнбеков кандай салым кошту? Көңүл буруп, мындай жардам көрсөтүппү же ошонун максаттарын ишке ашырууда мындай багыттарды иштеп чыктыбы, кандай кылды ошо? Тарыхты мен кыйын дегендер бурмалай алган эмес. Ал тарых мезгил келет, кетет. Тарых бойдон калат. Сооронбай Жээнбеков ошол тарыхты бурмалоого абдан аракет кылды. 7 апрель революциясын мен кылдым деп айтты. Ал жакта бир нечелеген залкар биздин патриот ага эжелерибиз бар эле. Жумурай журт бар эле. Ошол адамдарды унуткарып Айкөл Ала Тоо коомду ошол 7 апрелде курман болгон биздин баатырларыбыздын айкелине ошол апрелде салым кошкон инсандарды кошпостон өзү барып баштады. Жалпы Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесин жана жаракат алгандарды ошол жакта активный мүчөлөрдүн баардыгын тең ал 2-ге 3-кө бөлгөнгө аракет кылып баштады. Анткени Алмазбек Атамбаевди колунан келишинче ал булгаганга аракет кылды. Биздин коомду 2-ге бөлгөнгө аракет кылды. Ошондо аппарат жетекчиси болуп, жардамчысы болуп жүргөн байкелер, ошол жакта иштеген адамдар биздин коомду бузуп, 2-ге бөлүп, ичара чагым таштады да. Ошо менен коом ичинде дагы чыр-чатактар болуп баштады.
бир жаат Сооронбайчыл болду, бир жаат Атамбайчыл болду. Ошондой коом экиге бөлүнүп, ынтымак кичине солгундап калды. Ошол кезекте эч кандай көңүлү болгон жок. Социалдык тармакчактар боюнча, мурдакыдай медициналык кароо боюнча ар кандай мүмкүнчүлүк, жардамдар берилип турчу, ошолордун баары чекит коюлду. Мен жашмын, өзүмдүк өзүмө жетет, ден соолугум бар, акылым бар, Кудайга шүгүр. Мен мамлекеттен эч нерсе сурагым келбейт, мамлекетке жардам бергим келет. Менден бөлөк жаш өтүп калган, ден соолугу начар, кичине тартыштык менен жашаган адамдар бар. Ошол адамдар кароосуз калды. Ошол апрель окуусунда сен өзүң эмнеден жаракат алдың эле? Мен апрель окуясында болуп атканда бутум, оң бутума ок тийген. Байбой ок тийген оң бутума. Ал күн абдан каргашалуу күн болчу. Бир карасаң азыр мына 12 жыл бир көз ирмемде өтүп кетти. Бирок ошол убакыттын тарыхы такыр бөлөк да. Азыркы бийлик ошол күндү унутуп калганы абдан өкүнүчтүү да. Ушул бүгүнкү күндөгү бийлик 7 апрелге кандай көңүл буруп атат? Себеп дегенде баягы тарых музей ачылгандан кийин көптөгөн сын пикирлер айтылды да, 7 апрелге карата жасалган стенддеги окуялардагы сүрөттөрдүн баары алынып салыныптыр. Анан негизи эле 7 апрелдин максатына карата бүгүнкү бийликтин ою, көз карашы, саясаты кандай болуп атат? Бүгүнкү бийликтин 7 апрелге болгон көз карашы мындай карап келгенде бир карасаң абдан каршы. 7 апрель анткени булар реванш менен келди да. Ошол убакытта 7 апрелге чейин Бакиевдин кул алдында иштеген кызматкерлердин баары бүгүн бийлик бутактарында. Санап кеткенде Акылбек Жапаров вице-премьер-министр болчу, азыр премьер-министр. Жана башкаларын айтпай эле коеюн, баардыгы белгилүү. Ошол кезектеги Бакиевдин кол алдындагы команда бүгүнкү күндө бийликте толук кандуу. Бул эң өкүнүчтүү нерсе. Тарых музейден ошол 7 апрелдин тарыхын алып салуу, өчүрүп салуу, бул акылга сыйбаган нерсе. Мен сизге жана айтып кетпедимби? Ал мезгил тарых депчи. Ал тарых бир жазылат калат депчи. Ар бир бийлик өз тарыхын жазганга аракет кылат экен. Сооронбай Жээнбеков барып, мен революция кылгам, мен революционермин, мен 7 апрелди мен кылгам деп айткан сөзү бар. Могу интернет булактардан карап көрсөңөр табасыңар. Ошол сыяктуудай бул бийликте ошондой кылабыз дегендей кылды да. Анткени биз 7 апрель болгондон кийин өлгөн адамдардын, баатырларыбыздын кийим кечегин, өмүр баянын, кай жерден кандай болуп ок тийгенин баардык далилдер менен 7 апрель музейге, тарых музейине, улуттук тарых музейге алып барып өткөзүп бергенбиз. Ар бириники бар. Ошол нерсени бурчтан алып салуу бул акылга сыйбаган нерсе да. Акылга сыйбаган нерсе. Бул бийлик эч нерсе болбогондой көз карашта карап атат да. Бүгүнкү күндө эч кандай көңүл буруу жок. Баатырларыбыздын барып акыбалын сураган жери жок. Мурдакыдай оорукана ошол жерлерден жардам көрсөтүүсү болгон жок. 7 апрелди булар унутканга абдан аракет кылып жатат. Азыркы тапта вице-премьер-министр болуп турган Эдил Байсалов. Ошол Эдил Байсаловду эскерип кетким келет да. 7 апрелден кийин болжолдуу түрдө 1 ай 1,5 ай өткөндөн кийин биз ок тийген жараатыбыз айыгып Минздравдын актовый залында чогулуш өткөргөнбүз. Ошол чогулушду өткөрүп атканда Дамира Ниязалиева барган, жана башка чиновниктер барган, эсимде Эдил Байсалов да келген. Ошондо, баатырлар, силерге рахмат, силерге таазим. Мен өз элимен, жеримен куулуп, башка мамлекетке, саясий башпаанияга алып жүргөнүмдө силер 7 апрелди кылып, мен өз мекениме кайтып келдим. Силерге таазим, силерге чоң рахмат деп ыраазычылык айтканы бар. Анан бүгүн кандай көңүл буруп атабы? Азыр эч кандай көңүл бурган жок ал адам. Ал адам асмандан түшкөндөгүдөй көрүнүш калтырып атат да. Ошол кезекте аппарат жетекчиси болчу Роза Исаковна. Эдил Байсалов бүгүнкү күндө бийликке келди. Эми ошол айтып кетмекчимин, ошол 7 апрелде курман болгон адамдардын үйүнө, жаракат алган оорукчан адамдардын үйүнө жакшы көңүл эми мүмкүнчүлүк келип атканда бергиле депчи. Анткени бере албайт, бул адамдын көзү озоруп калыптыр. Кече күнү
депутаттарға барып кайым айтышканын көрүп мен абдан уялдым да. Абдан уялдым. Бул адам Сооронбай Жээнбековдун убагында Англияга билесиз, Улуу Британияга элчи болуп барган. Менде жеке азыр ушундай ой кетип атат. Эми бул канчалык деңгээлде дал келет билбейм, бирок бул адам Англияга барганда, Англияда ким бар? Максим Бакиев бар. Ошол Максим Бакиевдин көрсөтмөсү менен келип премьер-министр, вице-премьер болуп калгандай да. Эч кимдин башын ийген жок. Жогорку кеңештин шайлоосу болоордун алдында айткан. Силер депутат барсыңарбы, жоксуңарбы, менин кылым да кыйшабайт, биздин кылыбыз да кыйшабайт депчи. Ошол сыяктуудай түр көрсөтүп атат депутаттарга кечээкү суроо жоопторуна. Мен Эдил мырзага айтмакмын. Депутаттын артында астыр көптүр шайлоочусу бар. Болбоду дегенде бир 5-10 миң. Алды 300-400 миңге чейин. Ошол адамды тоготпой койбош, бул өзүнүн маданиятсыздыгы. Мен айтат элем, Эдил мырзаны акыркы жолу шайлоолорго катышканда бир алгылыктуу добуш алганын мен көрө алган эмесмин. Азыркы тапта бир 5 адамды эле шайлабаса керек ал адамдычы. Ошол аша чапкандыгын токтотпосо, мунун арты жаман болот. Ушул Эдил Байсалов боюнча айтып калбадыңызбы, Максим Бакиевдин кандайдыр тапшырмасынын негизинде келип вице болуп отуруп иш жүргүзүп атат дегенди ойду айттыңыз да. Негизи азыркы учурда коомдо ушундай талкуу жүрүп атат да. Ушу Бакиевтерди кайра алып келүү, аларды актоо процесси жүрүп атат дегендей талкуулар келип атат да, жүрүп. Сиз кандай көз караштасыз 7 апрель окуясынын баатыры, катышуучусу катары? Жүрүп атат сиз айткандай. Ошол Бакиевдин убагында ичип жеген коррупционерлер бүгүнкү күндө толук кандуу акталды. Ошол убакытта кыргыз элине, элинин байлыгын талап тоногондор, мүлкүн, мал мүлкүн мамлекетке кайтарып алган адамдар бүгүнкү күндө ошол мал мүлкүн толук кандуу акталып, мал мүлктөрүн өздөрү кайра алып ээ болду өздөрүнө. Ал адамдар ак. Бирок ошолорду камаган, ошолорду чындап күнөөлөгөн адамдар бүгүн камакта. Жана айтып кетпедим башта, реванш депчи. Бүгүн Бакиев гана жок, калган бардыгы бар. Бакиевдин режими иштеп атат бүгүнкү күндө. Мен ошондой эле айтып кетмекчимин. Ошол убакыттагыдай авторитардык, тоталитардык режим келип орноду. Эки тизгин бир чылбырды колума алсам, мамлекетти өнүктүрүп жиберем деген. Эки чылбыр, бир тизгин аты менен кошо алды, мамлекет өнүкпөй эле. Мага 3 ай керек деген, 1 жылды керек деген. Азыркы тапта 9 айда бала төрөлөт. Кайра 9 айда басат. Бизде бала төрөлдү, бирок баскан да жок, сүйлөгөн да жок, кыймыл жок, ошол эле күн, ошол эле түн болуп атат да. Бакиевди булар бул темпте батайлактап коет. Батайлактап коет. Анткени мына Максимдин чайкоочусу Шыршов келди, камалды. Ошол кечинде эле чыгып кетти. Мына бүгүн акталды. Ал эмне максатта келди? Анын башы катыш дейт. Ал адамды ушул ойлоп атам мен. Жетим тоону чайкап бер деп алып келишти окшойт депчи. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе да. Азыркы бийлик айтып коет элем. Тарыхты бурмалай албайсыңар. Тарых өз убактысын эч качан кое бербейт. Артта калган күндү силер унутуп калбагыла. Бул тарых. Бул жүрөктөгү, буякта жүрөктөгү баягы толуп турган бук да. Бул Бакиев. Бул Бакиев деген канчалаган белдүү агаларыбызды, чиновниктерибизди өлтүрдү. Канчалаган байкелер, канчалаган студенттер, канчалаган чыгаан эр азаматтар өлүп кетти. Балким ошолордон бычакка саптуу жакшы президент чыгат эле. Не деген залкарларды өлтүрдүк. Буга чейин дагы бул жакынкы эле болгон Октябрь окуясына дагы активдүү катышкандардын бирисиз да. Анан ошондогу талап, элдин талабы кандай болду эле? Ошол талаптын негизинде азыркы бийлик саясат жүргүзүп атабы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Октябрь окуясы боюнча элдин бир эле талабы бар эле. Ал талап адилеттүүлүк, акыйкаттуулук, гумандуулук болчу да. Анткени Сооронбай Жээнбеков биринчи жергиликтүү кеңештин шайлоолорун өткөрүп жатпадыбы? Ошто бир участкада бир нече жолу шайлоо болду. Анткени Матраимовчулар, ошол эле өзү биримдикчилер ич ара согушуу болду. Бири-бирин аткан убакыттар болду. Подкуп деген нерсе күч алды.
жанакы учетун жылдырып башка жерден подкупать эткен нерселер абдан күч алды да. Анан ошондо эле айттым эле, ой бул жогорку кеңеш оюнчу эмес, жергиликтүү кеңештин шайлоосун өткөзө албай аткан адам жогорку кеңешти өткөзө албайт го депчи. Ансыгарында эле болду. Жогорку кеңештин шайлоосунда болуп көрбөгөндөй добуш сатып алуу процесс абдан күч алды. Ошол убакытта оппозициялык партияларды, ошол эле ГКМБ, ошол эле МВД, ошолор карап турду. Бийликчил партия, Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясы айдан ачык акча таратты. Анан теги мамлекеттик кызматкерлерди мажбур менен салдырды. Ошонун жыйынтыгы мына октябрь окуясына алып келди да. Талап коюлду. Шайлоону жокко чыгар. Муну эреки көп өстөр кийинки шайлоого катышпасын. Биринчи эскертүү берилди, экинчи эскертүү, письменный эскертүү Шайылда Байкова кетирди. Ошонун баарын кылган Шайылда Байкова да. Анткени ал ушунчалык көз боемочулук менен шайлоо өткөргөндү көнүп алып, үйрөнүп алган экен. Акыркы ошол бир болжолдуу түрдө 6-7 чамаларында эч кандай эскертүүсүз келип туруп, элди аткалап баштады. Шумой, граната, помповой куралдар менен. Вот ошол жерде жүрүп бутума резиналык ок тийди. Гранатанын осколкалары тийди. Жанардын бутуна ок тийди ошол кезекте. Жанар Акаевдин. Элди аябай болуп көргөндөй чачты. Анткени Сооронбайдын ишене турган Кашкары, анан Упунбаева бар эле да. Канчалаган эр азаматтар көзүнөн агып калды, колунан айрылып калды, майып болуп калышты. Ошол болуп аткан окуяда оппозиция алгылыктуу жакшы аракет кылып ошол жерде турушту, баардын кетишкен жок. Талап натыйжасы эмне болду эми? Талаптын жыйынтыгы баягы шайлоону жокко чыгаруу болчу. Ал жерде бир адамды алып келип президент кылып коюу максат эмес болчу. Бийлик өзүн өзү кылды да. Бүт нерсени бийлик өзүн өзү кылат экен да. Анан октябрь окуясы болуп кетти. Окуясы болду. Когалаң дейбизби, же революция дейбизби? Ак үйдү эл басып алды. Эл басып алгандан кийин оппозициялардын баары топ-топ болуп штабтарды түзүштү. Анан ошол таңкы саат 6:30 чамаларында Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып келди. Борбордук трибунага чыкты. Чыкканда эл ызы-чуу болуп бир да сөз сүйлөткөн жок. Элди эч жакка кетпегиле деп Камчыбек Ташиев экөө кетишти. Көрсө ошондо КТРКга барып, алар интервью берген экен. Андан чыгып сотторго барып өздөрүн актап алыптыр ошол күнү. Ошол. Демек, октябрь окуясында октябрь шайлоосун гана жокко чыгаруу гана максаты болгон экен да. Садыр Жапаровду президент кылып алып келүү, анда сунуш, пикир, ал кезде идея такыр болгон эмес экен да, туурабы? Же ошону колдонуп кетиштиби? Жакшы сөз бар го. Революцияны эл кылат, пайдасын башкалар көрөт дегенчи. Революцияны эл кылды, пайдасын башкалар көрдү. Ал жерде эч кандай муну президент кылабыз, тигини президент кылабыз деген ой максат жок болчу. Шайлоо жокко чыксын, кайра шайлоо болсун деген эле максат бар болчу. 15-16 партия биригип ошо талапты койду эле, жумурай журт менен бирге. Азыркы бийлик пайдаланып кетти. Бул бийлик пайдаланып кетти. Сооронбай Жээнбеков экс-президент макамын берип койду. Ал макамын алганга татыксыз ал адам. Конституцияга да жол бербейт. Анан ушул биз жаман адатка өтүп алдык да. Ырым. Анан илгирки каада салт деп эле анан ошо бийликке аралаштырып, же конституция эмес, же ырымчыл эмес, ошол бир кызыктуудай эле жолго чүйүп алдык. Азыркы бийликтин келгенинде менде да үмүт пайда болгон, эл сыяктуудай. Кумтөр деп жаштар келет, элибизди, журтубузду оңдойбуз. Мен бүттүк саскан саясатчылардын баардыгын тең жок кылам деп өзүнүн айткан сөзү бар эле президенттин. Бүгүнкү күндө эмне болуп турат? Ошол кезектеги вице-премьер Акылбек Жапаров, азыркы премьер-министри. Ошолку күндөгү илгерки сасык саясатчылар.
бүгүн бүт бардыгы бийликте отурушат, эч кандай результат жок. Акылбек Жапаровдун айткан сөзү бар. Эшелон кылып мен мигранттарды кетирбейт элем. Мен эгер коалицияга кирсем, өкмөт башчысы болуп калсам, мен кыргыз элинин экономикасын көтөрүп коет элем деген сөзү бар. Ал адам менин жердешим нарынан. Ал адам бир бол партиясына шайланып барганда да элге ушундай убада берген. Мал чарбачылык, азык түлүктөрдүн баардыгын арзантытам, айыл чарбасын көтөрөм, эли журтума абдан пайдам тийгизем деген. Чын-чынына келгенде Акылбек Жапаров нарын жергесине, өзүнүн кичимекейине терек деле бакка отургузуп койгон адам эмес да. Анан азыркы бийлик мындай акыйкаттуулуктан жана гумандуулуктан, демократиядан кайтып кетти да. Акыйкаттуу болгондо, акыйкаттуу ошондо адилеттүү падыша болгондо, уурун уурудай далилдеш керек эле, кескини кескидей, жемкорду жемкордой тактап далилдеп аларды камаш керек эле. Бизде жемкор камалат, жарым саат ашып кеткени бир 15 күндүн тегерегинде чыгып кетип атат боштондукка. Ачык сөздү айткан, чындыкты айткан, чындык ачуу болот да. Ошолордун баарын айткан адамдардын баардыгы бүгүн түрмөдө отурат. Кандайдыр бир себеп, болбогон нерселер менен. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Биз ойлодук элек ошол түрмөдө да көрдү, башка жерде да көрдү, качып да көрдү. Ошол өзүнүн эли журтунун көксөгөн нерсесин баарын башынан өткөрдү. Эми бул адам ошолго барбайт го деп. Азыр баары ойлотот го. Мында айтып кетмекчимин. Жарандык эме болуп жүрөт мына. Тилекмат. Тилекмат эмне отурат түрмөдө? Тилекмат чыгыш керек. Азыр жаштардын канатын кайрып койду. Ачуу чындыкты айтып чыкса, алар камалат. Ууру кескинин баары айланасында. Бул айланасындагылардын баары көзүн тороп барып туруп, анга түртүү ийгенде ошондо ойлонуп калат да, анда кеч болуп калган болот. Азыртадан ойлош керек. Өз айткан сөзү бар, жаштарды алып келем деп. Айлана чөйрөнөсүнүн баары, карт бөрү, мамлекетте тоноп бүткөндүн баары. Ошо жаштарды алып келсе болмок, ошо жаштардын артынан бул киши президент болгон да. Жаштардын үмүтүн актай алган жок. Жаштардын үмүтүн актай алган жок. Бүгүнкү болуп аткан саясат эмес да. Акылмандуулук менен иш алып барыш керек эле. Жок. Ар бир сөзгө комментарий берет. Анан баягы улуу генерал Исмус Сталиндин бир айткан сөзү бар. Кадр бардыгын чечет дегенчи. Биздин кадрдын кебетеси бул болуп атпайбы? Ана реформа кылып атам деген Алым Кадыр Бейшеналиев артынан эле коррупция менен жер сатып, дарыларды сатып, түрмөгө отурду эле кайра комиссия кылып түзүшүп Эдил Байсалов жетекчи болуп. Аны актап кайра комиссиянын жообун депутаттарга бергилесе, депутаттарды бербейбиз, президент дайындаган комиссия болчу, президентке беребиз деп атат. Анда бизге депутаттын эмне кереги бар? Байсалов депутат болсун, башкалары премьер аткаруу бийлиги болсун да. Депутаттар анда эмне жүрөт трибунада? Ал адамдардын колдоочулары бар. Ал адамдарды чындап айтканда бүгүн жөн эле сүрөт болуп калды, эч кандай актуалдуулугу жоголуп баратат да. Кубанычбек мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип маек бергениңизге ачык билдирем. Дайым аман болуңуз, ден соолуктуңуз бар болуңуз. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык. Ошо эли журтубузга тынчтык Аллах таалам өзү берсин, ыйман менен берсин. Ошо элибизге тынчтык каалайбыз да. Рахмат.